Алтайдан Нирман асата бабам үйір тұтып үйректің сұлысы деп сені тапқан жан менен шарқырап ағасың қапчығайдан өрік талашып турасың нұр чачып көктік айдан. Біздің Нарын театры жылдыздардың ордасы, таланттардың мекені, Нарын театры елдің сүйменшілігі. Мен кетсем, ордыма тұқымым келер. Дүйнені түгел басып бергеніме, ат үстіндегі өткөрген өміріме. Алқыш айтар, бали дешер, көріп тұр. Дүйнөнүн туткасы ошолор сыяктуу мээнеткечтер эмес беле. Элди тойгузганда ошолор. Театр менин өмүрүм дечимин да. Мындай болуп кетери 3 уктаса түшкө кирген эмес. Сени ушу даражага жеткирген, эр жүрөк өстүргөн энең мен эмес беле? Жүрегім ağrıydı. Жүреличи жүрегі ауыртпай. Москванын поезу биздин станцияга түнкү саат 11-де токточу беле? О, 11-де токтойт. Не болду сага? Анда мен кетишим керек. Önüdün narın kalay, ırağın sensin sana da. Yüzündü bışkan bültüremi, yüzündün canım saragan. Yüzündü bışkan bültüremi, yüzündün canım saragan. Жазған саламға нарындан жазған саламға нарындан жазған саламға. Театрды баарынан мурун сүйүш керек. Баарынан мурун. Жүрөк менен элди кандай сүйсө, жерди кандай сүйсө, театрды дагы ошондой сүйүш керек. Театр бул өзгөчө дүйнө. Башка дүйнө эмес. Башка тетиги экономический, тигиндей сугаттык, тетигиндей диккандык эмес. Алардын баардыгы театрда. Театр. Биз театр менен гана жашагыбыз келет. Театрдын ачылышынын башында Абдыашым Көбөгөнов турат. Абдыашым Көбөгөнов ага чейин чаек тиштеп жүргөндө Жумгал
колхоз совхоз театрын ачкан, андан соң барып анан Нарын колхоз совхоз театрын ачып атат. Биринчи башкы режиссеру, биринчи жетекчиси. Ошол мезгилден тартып Нарындын театры 1948 жылга чейин иштеп атат. Дээрлик 10 жыл. Андан кийин 10 жыл тыныгуу. 1958 жылга чейин театр жабылып калган. 58 жылдан баштап кайрадан ачылып, анан 63 жылы бул театрга Ысыкөл театры, андан тышкары Жалал абадтагы Токтогул Сатылганов атындагы театр, ошолордун труппаларынын баары бул эки театр жабылгандан ошого кошулуп, анан Тянь-Шань музыкалуу, Тянь-Шань областтык музыкалдык драма театры ачылат. Ал театр 70-жылдан баштап Нарын областтык музыкалдык драма театрына айланган. Эми бүгүнкү күндө болсо бул театр 20 жылдай болуп калды. Академиялык музыкалдык драма театр катары эсептелет. Анан 1975 жылдан баштап Муратбек Рыскулов атындагы театр деп аталат. Так, түшүнүп жоксуң. Бекзат, түшүнүп алсаң, башынан баштап чыгып текст. Жанагы ким эле жер үстүндөгү? Жанагы жер үстүндөгү Төштүк. ошол төштүк баланы жер астына бул жерге чакырттырып алалы. Seni töştüke verin. Gökdöğünü cerge verin. Anan oylanamaş olmalı da. Жер астын бүтүн караңгы эле жүрөгүм менен жарықты еңсе кыялым менен жайыма койбой жүрөмүн дайым төштүктү еңсе. Эй, токтот. Ырчыбаш тойдо ыртайт, ал эми кылык баш болсо кылтыңдан жыргайт. Нарын театры тарыхы чоң театр билесиз. Буюрса биз азыр 88 жылкы сезонун иштеп аткан балыбыз 2 жылдан кийин буюрса 90 жылдыкка чукулдап калды дегендей да. Учурда бизде Нарын театрында 109 штат бар. 109 штаттын 50 штаты ошо чыгармачылык туруп болуп кетет. 50 техникалык топ, 20 аппарат болуп, администрация болуп келет. Театрга керектүү болгон сахнага, спектакльдерге баардык шаймандардан баштап, кийимдерине чейин, реквизит, бутафорияга жасаганга чейин, бут кийимди тиккенинен баштап, баш кийимди жасаганга чейинки, сахнага керектелүүчү көшөгөлөрдү тиккен, бүт баардыгы ошол кызматтарды бүт өзүбүздөн кылабыз. Кызматкерлерибиз баардыгы орду менен жетиштүү штаттарыбыз, Кудайга шүгүр. Чыгармачылык труппа боюнча бизде Нарын театрында 2 эл артисти, Кыргыз Республикасында еңбек сиңирген артисттерден 4-өө, Кыргыз Республикасында маданиятында еңбек сиңирген ишкерлерден 2-өө бар бизде. Жакшы жетишкендиктерибиз көп. Андан тышкары жаштар дагы өсүп келатат. Десем жаңылышпайм. Кудайым буюрса ийгиликтер болуп эле келатат. Анын үстүнө жылдан жылга мени сүйүнткөнү театрга, ушу спектакльдерге жалпы элдин агымы көбөйүшү мени сүйүндүрөт да. Сен эмне мектеп салам деп айкырып атасың, я? Жер үстүндө атың жок, же малың жок, же жылкың жок. Айдап койгон. Ой, мына бизде да жылкы жок. Жылкынын баары тоодо. Ой, күнүм эптеп өтөр. Өкмөт мага маяна төлөт. Ошондойду. Кептин анығы эми чыкпады. Сен өкмөттүн казмасынан алган маянаң менен иштериңди бүтүрө бер. Балдарыңды окута бер. А бизге болсо тийишпе. Ансыз да биздин жумуштарыбыз башка эч нерсе. Театр биз үчүн бир күзгү, же болбосо экинчи үйүбүз. Театрда бир нерсе начар болуп калса, же ушунда өкүнөбүз, же бир нерсеси бир киши жаман сөз угуп калсаң өкүнөбүз. Эгер кубанычы болсо, жүрөгүбүз жарылып сүйүнөбүз. Театр кыскасы биздин экинчи үйүбүз. Ушундай. Туурабы? Туура. Сиз үчүн кандай? Мен үчүн театр турмушум. Супарам да. Азабым, тозогум, жыргалым. Анан мени ушу жашоого кармап турган театр. Театрдан айланайын. Театр адамдын жүрөгү. Театр өтүп кеткенде эскертип тура турган чыгарма. Театрга келсеңер, театрда өткөндөрдүн баарын кайра эстеп,
анан көчөгө чыгып өзүңөр жей салып каласыңар. Театр биздин жан дүйнөбүздү толуктап турат. Театрсыз биз жашообузду элестете албайбыз. Чындыгында. Ушул театр менен кандай бир сонун окуяларыбыз өтөт. Жашообуздун көп бөлүгү ушул театрда өтөт. Ой, Жипар! Ой, отурбайсың, мына баштагандабыз. Деме, Аскар, барсыңбы? Барсыңбы, эме? Башындагы светиңди тууралай бер, көчөгөнү. Ошентип мына бүгүн да ал түндүн бир окумунда жалгыз жарым басып турду. Бул адам өтө бир сырдуу адам эле. Кыскасы саясаттан улам ал көрбөгөн кокой, ал кийбеген чокой калган жок. Бирок акыры түбү зор бактысын ушу саясаттан тапты. Көкө теңирдин сени колдогон, сенин бул дүйнөдөгү бийик даражаңа ыкылаасын берген белгиси. Медик чогушма болот. Чын эле жер көкө теңирдин сырдуу белгиси бе? Бул дүйнөнү ким бийлейт? Ошон үчүн канча айдан канча жылдан бери кыйнап аткан болсоңор, мен күнөмдү мойнума алдым дейм. Жолдош Тансыкбаев мени көп кыйнабай, дөбөттөргө коргулбай, мына өз колуң менен атып кел. Кагандын кайнөө ушундай иш жасайбы? Ошону менен сырыбызды бир теңир билип. Biz Бекеш Абдулдаевдин фильминен билебиз, Нарын жылдыздары деп. Мына ошол биринчи ушул театрдын даңкы чыккан мезгил, ушу Нарын жылдыздары деп аталган доорго туш келет. Бул 63 жылдан баштап 1971 жылга чейинки учур деп айтышыбыз керек. Ушул учурда Бообек Ибраев, Эрменбек Токтогулов сыяктуу эки режиссер иштеп турган. Анан бул театрда ошол 63 жылдан баштап билимдүү артисттердин тобу иштей баштайт. Билимдүү артисттердин тобу деп айтканым 1956 жылы бул театрга Ташкенттен Капар Медетбеков, Бахырдин Алиев ушулар бүтүп келишкен. Медербек Назаралиев бул да Ташкенттин тарбиялануучусу болуп эсептелет, Ташкент театр сүрөт өнөр институтунун. Анан Көлдөн, кайрадан Алиман эже ага чейин Жаңгырозова Көлдө иштеп жүргөн. Ал дагы ошол өзүнүн жанындагы кесиптештери менен келип, анан ушул театрды абдан күчтөндүрүшкөн.
жырғайлы, қана кет бір жырғайлы, қағылайын қош бұтым, жігіт байдан тұрбайлы, қағылайын қош бұтым, жігіт байдан тұрбайлы. Ескілдікте тұрбайлы, жаным жырғайлы, қақымдағы қош қалым, сенің байдан тұрбайлы, қақымдағы қош қалым, сенің байдан тұрбайлы. Жалпыланма байбічем, сен де қырта, мен қырта, жалпы қырғыз сен қырта, жашқарыбыз сен қырта, жалпы қырғыз сен қырта, жашқарыбыз сен қырта, жалпы қырғыз сен қырта, жашқарыбыз сен қырта. Кыргыздагы ошол учурдагы эң мыкты ырчылар ушул театрда иштеген. Гүлмайрам Момушова, Гүлсүм Мамашева, Тамара Жумакаева, Сагыйпа Чечебаева долоом менен Гүлсарын ырдап бүтүндөй Кыргызстанга таанылган. Сейиткасы Андабеков, Койсун Карасартова. Менимче Сейиткасы Андабеков менен Койсун Карасартованы сүйбөгөн кыргыздын көрүүчүлөр аз болгон. Өкөнүн дуэтин бүт кыргыз самап, угуп көрүп турушкан. Андан тышкары албетте Жумамин Ишералиев. Биз эң негизгиси бул кишини обончу катары абдан жакшы билебиз. Анан негизи мына ушул Нарын театрындагы иштеп турган мезгилдеги ырларынын көбүн ошол жерде ошол Гүлсүм Мамашева, Жумакаева, Тамара эже, Сагыйпа Чечебаева ушулардын баары ушул ырларын ырдашкан. Анан буларга Калыбек Тагаев келип кошулат. Калыбек Тагаевдин эл мирасы, Назгүлү ушулардын баары ушул театрда жаралган. Ушул театрда бүтүндөй Кыргызстанга тараган. Театрдан чыгып, бөлөк жумуш деле кылып кетсем болот, чарбачылык кылып кетсем деле болот, фермерлик кылып кетсем деле болот, бирок мен элестете албайм да аякты. Аяк уже менин жашоом эмес. Менин жашоом театр. Театрдан кетип калсам мен жүрөгүм ооруп, бир беймаза болуп, куса болуп, ошондон чүмчүп кетишим деле мүмкүн деп өзүмөн өзүм аябай корком. Ошон үчүн театрды сүйөм мен. Театрдан кетким келбейт. Жаштык күндөр сенде калды кана Москва, ваппапараппа, ваппапараппа. Жаштык күндөр сенде Мага да иштарлоо кечирип койгулачы. Бизди алып келген сенсиң, тургун. Бирок кордогочу. Мен сокур. Бул дудук. Түбүң түшкөн дүйнө, түбүң түшкөн дүйнө. Көдөнүм күйүп турат, көргөзүм күлүп турат. Өңдөрүн көрмөсөм да өзөгүм өрттөнгөнүм бир Кудайым билип турат. Ушул 88 жылдык тарыхында биздин театр дайыма гастролдо эң көп жүргөн, талаада жүргөн, баягы катчылык заман болуп 90-жылдар болуп Ондордо дагы биздин театр 3 айлап командировкада, башка театрлар токтоп калган учурда биздин театр командировкасы токтогон эмес. Дайыма иштеп, талыкпай иштеп турушкан. Ошондуктан биздин театрды көбүнчө айтышат да, Нарын театры бул дөңгөлөк үстүндө жүргөн театр деп. Калыбек кел атат. Так. Акырын келиш. Стоп. Орунмай. Мамбек каратасың, Як каратасың? Так. Сол Калыбек болгон калдым сен мен аткан боласың. Болду, акырын айтшы. 1981 жылы Москвадан Станиславскийдин окуучусу болгон Мариосовдун Кинебелден бүткөн Алмаз Сарлыкбеков деген жаш режиссер келет. Ушул театрга баш режиссер болуп тайындалат. Ошондон баштап бул театрдын атагы Кыргызстанга эмес, Советтер Союзуна тааныла баштаган. Ичиңе ушунча көп кайгы батып, жаралып кетпей кантип жүрөт.
Benim kızmatçım kıynalıp kalıp da ne götür? Yazanı cengil berip birke kılıpmın. Uşunu kılgan özümsün bu. Ушуга кантип кетиң барды сени? Биздин драмалык театрдын өзү тарыхында 4 гана актер бар. СССР эле артистеген бул Муратбек Рыскулов, Бакен Кудыкеева, Даркүл Күйүкова, анан Капар Медетбеков. 2018 жылы бул театрга директор болуп Темирлан Сыманбеков барат. Жалил Мединов деген биздин таланттуу режиссерибизди кошо ала кетет. Анан Султан Раевди чакырышып, Маң деген чыгарманы коюшат. Режиссер катары Жалил Мединов менен Султан Раев, а пьесаны болсо Айтматовдун чыгармасынын негизинде Султан Раев жасат. Анан ушул чыгарма менен Нарын театры 30 жылдан кийин деп айталы кайрадан көтөрүлүп, анан Астанага барып, Ташкентке барып, айтор бир нече мыкты сыйлыктарды утуп алып, кайрадан жандана баштаган мезгили деп айтышыбыз керек. Анан 2019 жылы бизде Артурдо эл аралык фестиваль өтүп калды. Бул фестиваль Жамал Сейдакматованын 80 жылдыгына арналган фестиваль эле Ош шаарында. Ушул фестивальда Жалил Мединов койгон Жамиля деген спектакль биринчи орунду утуп алган. Бул фестивальга болсо Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан, мына ушул сыяктуу бир нече мамлекеттен келген спектакльдер бар. Ушул эле спектакль 20-жылы биздин улуттук театр сыйлыгы бар, Эргүү деген. Ушул Эргүүдө 5 номинацияны утуп алган. Режиссер баш болуп, башкы ролдорду ойногондор. Анан жакында эле Айтматовдун 95 жылдыгына карата өткөрүлгөн фестиваль болчу. Ошондо эң мыкты артисттик ансамбль үчүн деген сыйлык тутуп алды. Кайдасың сен, Жамила, ашығым сен, Жамила, асылым сен, арманым сен, ерке Бүгүнкү кезде ушул театрдын дээрлик 90% деп айтып коеюн, ошо биздин көчөдөн келген, ошо жердеги бир кездеги педагогикалык окуу жайын, же болбосо айталык медициналык окуу жайын бүтүп, ошол жакта окуп жүрүп, анан көзгө чалдыккан мыкты ырчылар, анан кийин артистке айланып кеткен таланттардын тобунан турат.